Кабарлар маалымат программасы студияда Диана Нурлан кызы. 2023 жылдын 28 декабрында Аларча мамлекеттик резиденциясында өткөн сыйлыктарды тапшыруу аземинде Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров өзгөчө салым үчүн мурдагы ички иштер министри милициянын генерал-лейтенанты Бакирдин Суанбеков менен ИИМдин катчылыгынын башчысы милициянын полковниги Абдиш Коомбаевга мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Бул иш-чарага Кыргызстандын көрүнүктүү өкүлдөрү, ар кыл тармакта эмгектенген инсандар чогулду. Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен сыйланышты. 3-чү даражадагы Манас ордени менен коомдук ишмер, мурдагы ички иштер министри милициянын генерал-лейтенанты Бакирдин Суанбеков, даңк медалы менен ИИМдин катчылыгынын башчысы милициянын полковниги Абдиш Коомбаев, Кыргыз Республикасынын ИИМдин жетекчилиги, Кыргыз Республикасынын мурдагы ички иштер министри милициянын генерал-лейтенанты Бакирдин Суанбековту жана ИИМдин катчылыгынын башчысы милициянын полковниги Абдиш Коомбаевты мамлекеттик сыйлыктарды алышы менен куттуктап, аларга бекем ден соолук, бакубат жашоо жана жакшы маанай каалайт. 26 декабрь күнү Бишкек шаарынын эски аянтында коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыздоого тартылган ички иштер органдарынын гарнизондук саптык кароосу болуп өттү. Ага Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, ички иштер министри милициянын генерал-лейтенанты Улан Ниязбеков, министрдин орун басарлары, ИИМдин кызмат жетекчилери, ички иштер органдарынын ардагерлери, коомчулуктун өкүлдөрү катышты. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров эң алгач өзү курамга кайрылып, кызматкерлерди келе жаткан жаңы жыл менен куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысы президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевдин атынан, министрлер кабинетинин мүчөлөрүнүн жана жеке өзүнүн атынан чын жүрөгүнөн куттуктап, кызматкерлерге бекем ден соолук, кажыбас кайрат, ары татаал, ары жоопкерчиликтүү иштерине ийгиликтерди каалап кетти. Андан соң министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өз сөзүндө бүгүнкү гарнизондук бөлүштүрүүнүн максаты жаңы жылды туусууда жана эс алуу күндөрүндө коомдук тартипти сактап, жол эрежелерин камсыздап, жалпы журтубузга коопсуздукту камсыз кылуу экендигин белгилеп өттү. Ар бир милиция бөлүмдөрүнө атайын камералар орнотулуп, катардагы кызматкерлер боди камералар менен камсыз болуп, ар бир жарандын коопсуздугун жакшыртуу үчүн санарип технологиялар киргизилди. Акыркы 2 жылда 300дөн ашуун автотранспорт сатып алынып, ар бир райондук, шаардык ички иштер бөлүмдөрүндөгү унаалар жаңыланды. Бүгүнкү күндө 36 жаңы уна ички иштер министрлигине өткөрүлүп берилди. Жакынкы аралыкта 50 жаңы уна келет деп кошумчалады Акылбек Жапаров. Гарнизондук саптык кароо ички иштер министрлигинин бөлүктөрүнүн салтанаттуу маршы менен аяктады. Республиканын ички иштер башкармалыгынын өздүк курамы 2023 жылдын 30 декабрынан 2024 жылдын 2 январына чейин кызматты күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөшөт. Жаңы жылдык майрам күндөрү коомдук тартипти жана коопсуздукту 10 000ден ашык милиция кызматкерлери камсыздайт. 2023 жылдын 25 декабрь күнү ИИМдин атайын багыттагы полкуна жаңы кызматка кабыл алынган 50 кызматкер салтанаттуу ант беришти. Иш-чаранын жүрүшүндө полктун командири Майрамбек Имангазиев кызматка жаңы келген кызматкерлерге ийгиликтерди каалап, мекен сакчысынын наамын бийик тутууга жана ак ниеттүүлүк менен кызмат өтөөгө чакырды. Андан кийин жаш кызматкерлерди полктун ардагерлер кеңешинин төрагасы Исаев Сейитбек куттуктап, кызматтарына чоң жетишкендиктерди каалады. Иш-чара өздүк курамдын салтанаттуу жүрүшү менен аяктап, андан соң кызматкерлер ИИМдин Сагын Нааматбаев атындагы музей менен таанышып, музейдин жетекчиси ИИМдин ардагерлер кеңешинин төрагасы Султан Жоошбаев менен жолугушту. Ички иштер министрлигинин музейинин тарыхы жана учурдагы кыргыз милициясынын ишмердүүлүгү тууралуу маек куруп, ички иштер органдарынын катарга жаңы кошулган кызматкерлерине ийгиликтерди каалап батасын берди. ИИМдин коомдук коопсуздук кызматынын кызматкерлери Чүй областындагы Максат ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды жана жетим балдарды реабилитациялоо борбору мекемесине барып, балдарды келе жаткан жаңы жылы менен куттуктап, белектерди тапшырып келишти. ИИМдин коомдук коопсуздук кызматы көп жылдан бери атайын мектептерге, интернаттарга, балдар үйлөрүнө тамак-аш, оюнчуктар, гигиеналык буюмдар менен жардам берип келет. Тарбиячылар менен балдар милиция кызматкерлерин кубаныч менен тосуп алышты. Достук маанайда өткөн баарлашуу учурундагы мугалимдер жана балдар өздөрүнүн ийгиликтери тууралуу айтып беришип, келечектеги максаттары менен бөлүштү. Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын бөлүм башчысы милициянын полковниги Нуржан Адылова балдарды майрамы менен куттуктап, ден соолук, бакыттаалай, чексиз кубаныч бардык жаңы жылдык каалоолордун аткарылышын каалады. Коноктор балдарга жылуу кийимдерди, витаминдерди, тамак-аш азыктарын тапшырышты. Эң башкысы балдарга жылуулук жана көңүл тартууланды.
Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын узак ыкчам иштеп чыгуунун натыйжасында Бишкек шаарынын аймагында жарандык сектордун кайрымдуулук жана ыктыярдуу ишмердүүлүктү колдоо өкүлүнүн катышуусу менен Кара Курай тобунун баңгизаттарды сатылуу каналы жоюлду. Ыкчам издөө иш-чараларын жүргүзүүдө Кыргыз Республикасынын ИИМдин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери жана Кыргыз Республикасынын ИИМдин тергөө кызматы тарабынан Ак Босого жаңы конушунда 1987 жылы туулган МА башкаруусундагы Mazda 6 үлгүсүндөгү автоунаа токтотулуп, андан жеке текшерүү учурунда элдик көзөмөл коомдук бирикмесинин мүчөсүнүн күбөлүгү табылып алынган. Кармалган жарандын жашаган жеринде ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын ыкчам кызматкерлери Афур аттуу кызматтык иликтөө ити менен биргеликте от жаккан мештин бурчунан гашиш баңгизаты табылып алынган. Жалпы салмагы 272 граммды түзгөн. Кармалган жаран мурда бир нече жолу соттолгондугу аныкталган. Кылмышка шектүү жаран Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин 96-беренесине ылайык убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда Кыргыз Республикасынын ИИМдин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери тарабынан бул кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча кошумча чаралар көрүлүүдө. Урматтуу жарандар, Ички иштер министрлиги барыңыздарды келе жаткан 2024 жаңы жылыңыздар менен куттуктайт. Жаңы жыл өлкөбүз үчүн туруктуулуктун, өнүгүүнүн жана ынтымактын жылы болсун. Ал эми ар бириңиздерге ден соолук жана бакыт каалайбыз. Өзүңүздөргө сак болуңуздар. Ички иштер министрлиги, Диана Нурлан кызы.